сиз мурун айткан сөзүңүз бар экен, умрадан түшкөн акчанын дээрлик баары бул Алла жолуна кетет жана мамлекеттин бир кандайдыр пайдасына иштетилет депчи. Ошол кайсыл деңгээлде аткарыла алды? Туура айтасыз, ошол дагы бизде мисалы бизде Кудайга шүгүр, эгер 1-2 сан менен эзептеп кете турган болсок, өзүңүздөр көрсөңүздөр керек, эң биринчи чоң проектлерди десек, мисалы жакында эле мен Чубак устазды түш көрүп калдым. Чубак устаздын атына китепкана курулган. Ошол жакта китепкана бүтпөй атыры дегенде болуп, мен эртеси күнү эле туруп бардым да, ошол лидер умрадан түшкөн $100,000 ошол китепканага бердик. Андан кийин 50ге жакын көз ажистерди бардыгын бир убакытта апарыш мүмкүн эмес экен. Бирок 50ге жакын көз ажистер дегенде кандай? Бирок көз ажистер Кыргызстанда көп, 12.000ден ашык көз ажистер бар. Бирок ошолордун арасында таква 30 пара Куран жаттагандар бар. Ошолордун арасында айтканбыз, ким 30 пара Куран жаттаган болсо, ошонун ар бирине бирден квартира алып беребиз дегенбиз. Бүгүнкү күндө ошо Оңалкан деген эжеге квартира алып бердик. Андан кийин азыр бирөөбүз дагы Куран жаттап бүтүп атат. Ага да сүйлөшүп койдук. Ага дагы квартира алып бердик. Андан кийин көзү муктаждар дагы бир майкеге, кыскасы бир примерно устаздар бар, азыр устаздар видеого тартып чыгарбайсың да. Бир 10га жакын квартира алып бердик. Андан кийин Баткенде шейит болгондордун ата-энелер билесиздер. 50-60га жакын адам дейм. Албетте ал президенттин колдоосу менен болду. Биз өзүбүз да салымыбызды кошдук. Ошолорду алып барып келдик. Андан тышкары медреселердин бардыгы эле билет. Мисалы медреседе байдын балдары окуйт. Байдын балдары эми Оксфорд, Кембриджде окуйт. Медреседе жылына бир 30.000 сом менен мүмкүн эмес да. Мындай мисалы Максат Тамланын медресесинде 450 бала бар. Анын бардыгы эле төлөй албайт да. Бирок ошонун арасынан биз тандап жакшы окугандарды, бир гана Максат Тамлан медресеси эмес, Садубаказ Дамулланыкына деле, хотя Садубаказ Дамулла деле башка компания менен иштейт, мисалы Абдушакыр Дамулла. Биз Дамуллалардын бардыгын обидно болбой тургандай кылып туруп эле 500.000 сомдон, миллион сомдон бардыгына бөлүп бергенбиз. Андан кийин билимдүү жаштар деген проект кылдык. Бул жакта уштогу балдарга мындай инвестиция кылайлы деп, аны дагы лидер умрадан каржыладык, билсеңиздер керек. 5000ге жакын бала набор болгон, бүтүп по-моему 50ге жакын бала бүтү. Акада деле миллиондогон акчаларды кетирдик. Анда мен мындай суроо жаралат да, спортчуларды да жанында дайыма жүрө бересиз го? Чогуу түшүп, аларга да путевка берип, алар дагы спортчуларды каржылаган убактар бар окшойт. Спортчуларды эми ошо пайгамбарыбыз мындай да, бунун бардыгы эмне үчүн кылып атабыз, эмнеге интернетке чыгарып атабыз? Бардык амалдар келип ниетке жараша да. Курандан кийин достоверный китеп Имам Бухари деп атпайбы, ошо биринчи ал канча 300.000ге жакын хадис билген китепке эми кайталанып отурган 7,5 чүргөн. Биринчи тозок бейиш жөнүндө айткан эмес, ата-эне жөнүндө анашкан эмес, бардык амалдар ниетке жараша деген. Эгер мен мактана турган болсом, ахиретке барганда анын азабын мен тартам да. Эгер мен мактаныч эмес, чын жүрөктөн болуп калган болсом, тиги ойлоп аткан тартып калышы мүмкүн да. Себеби Чоогаз айтканда, биз ойлогон үчүн да жооп беребиз дейт да. Биз ойлогон үчүн дагы жооп беребиз да. Ошон үчүн эми мунун бардыгы эмне десе, бул исламды чырайлуу көргөзүш үчүн эле да. Кече деле көрдүңүзбү, мындай кулагы укпаган ата-энеси таштап кеткен бирөөгө машина бердик. Азыр мындай кылып атабыз. Балык бербей кайырмак берип атабыз да, мындайча айткандачы. 2-3 үй бүлөгө машина алып бердик, ушул алар таксовать этип ишин кыла тургандай, дагы наркы беркелерин кыла тургандай, ошондой кылып эме кылып атабыз. Анан спортсмендерди эми Олимпиададан утуп келгенде айтканбыз, ар бир 3-чү орунга, 2-чү орун, 1-чү орун квартира бирок. Буну деле баягы спортсмендерди шактандыруу, исламга бир неме кылуу, кече эле ак жолдукун берип келдим, анан жоламандыкын бердик. Үзүрү деген эми ал Таластан инибиз болот, ага квартира алып бердик. Байкелер менен чогулупчу. Кыскасы мындай бардыгын капа кылбай тургандай кылып, колдон келишинче мындай тегиз алып кетип атабыз. Арасында 15 жылдан 20 жылдан бери немелер бар. Врачтар бар. Жакында эле көрсөңүз керек бир врачты, аябай мындай агада бир мотивация болсун деп аны алып бардык. Мугалимдер бар бул жакта. Мекенге кызмат кылгандар бар. Баягы эмеде бул жакта митинг болгондо Самат деген байкебиз арттан таш уруп эме болуп калган. Аны коляскада отурган, аны алып барып келдик. Что эми бардыгынын акырындан колубуздан келишинче, эч кимди капа кылбай тургандай кылып, колубуздан келишинче аракет кылып кызматтарды кылып атабыз.